Мунун да отключение алыш керек, могул жерде отключение алыш керек. Могул жерде отключение болгондо эле болду, адам уже бактылуу болот. Оюнун 95-97% ойдон болот, Эми кара, кайра эле сенин оюң ички дүйнөң кандай болсо, жашооң ошондой болуп атпайбы? А ички дүйнө жашоо неден неме болот? Ички дүйнө жашоо могу биздин Ойдон. акылыбыздан болот. Акылыбыздан, биздин оюбуздагы нерсе биздин аң сезимге подсознанияга түшөт. А бизди ошол жак башкарат да. А качан могул жерде отключение кылганда, могул жерде отключение кылганда бизге акылмандуулук келет. Ой жок болгондо, адамдан ой жок болгондо акылмандуулук келет. Эми муну түшүнгөндөр түшүнөт. Биякта отключение алыш керек ошон үчүн. Баары ушул жерде экен. Мисалы мына биздин ой бар да, ой, Биздин ой жаш бала эмне үчүн энергичный? Анда жаман ой жок.